Bismillahirrahmanirrahim. Umar ibn al-Hattab radıyallahu anhu bir jolu uyunda tünöböstön bir tünü Mescid-i Haram'a tünö üçün kelgen kezde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Al-Hakka suresinin tömönki ayatlarını okup jatıptır. Estaizu billah, fela uqsimu bima tubsirun ve ma la tubsirun. Allah'a ant, siler körbөгөн, silerдің көзүңөргө көрүнгөн, көрүнбөгөн нерселер менен ант ичип айтамын. Иннаху лакаулу расулин карим. Бул Кур'ани Карим Аллах Таала өзүнүн элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга үйрөткөн сөзү. Ва ма хува биқаули шаир қалилан ма туъминун. Бул Кур'ани Карим bir акындын сөзү эмес. Силер өтө аз ыйман келтиресиңер. Ва ла биқаули кахин қалилан ма тезаккарун. Бул Кур'ани Карим көз ачыктын төлгөчүнүн сөзү эмес. Силер аз эскересиңер Аллах Тааланы. Тензилун мин Rabbil аламин. Бул Кур'ани Карим аламдардын Раббиси тарабынан түшүрүлгөн китеп. Мына ушул аяттарды уккан кезде Умар ибн ал-Хаттаб радıyallahu анху ислам жүрөгүмө мына ушундай бекем бир түрдө кирип барып орноду дейт. Ошондуктан Кур'ани Карим аяттары жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистери кишини өзгөртүп коет. Эгер Аллах Таала хидаят бере турган болсо. Wallahu a'lam.